Үй тапшырманын негизи берилиш максаты эмне? Бул баланы өз алдынча иштөөгө көнүктүрүү. Өз алдынча өнүгүүсүнө шарт түзүү да. Ошондо кандай негизде шарт түзүш керек? Илимий негиздеби же күч менен бериш керекпи? Шартты. Андай болбош керек. Мунун көп милдети бар. Окуу көндүмүн өз алдынча калыптандыруу, жазуу көндүмүн өз алдынча калыптандыруу, өз алдынча иштөөсүн калыптандыруу, жоопкерчилигин арттыруу, бир предметтер боюнча бир көндүмдөрүн калыптандыруу, деги логикалык ойлоосун өз алдынча бир жүрүп, чыгармачылык менен иштөөсүн көнүктүрүү деген көптөгөн милдеттер бар. Алардын ар бир класстын деңгээлине жараша өзүнчө аткарыла турган шарттары да болуш керек. Мисалы, өздөштүрүү деңгээли кандай, эске тутуусу кандай, өз алдынча активдүүлүгү кандай, мына ошондой шарттарды дагы байкаш керек. Эртең эле аткарыла турган да сабактар бар. Бир жумада бир жолу аткарыла турган сабактар бар. А бир жумадан кийин жумасына бирден сабак өтүлсө, ал деги эле унутулуп калат. Себеби маалымат көп. Азыркы күндө телефон деген көп. Балдардын билими башы адашып кала турган заман да. Биринчи класстын баласына тапшырма берүү керекпи, бербөө керекпи деген чоң маселе. Көп мамлекеттерде тапшырма беришпейт. Балдардын мындай эркин жанагы тапшырма атып барбай калып, эртеси мугалимден коркуп келгенче эркин келет. Анан мугалимдер баягы адегенде балдарга жакшы мамиле кылган учурларда булардын көңүлү жай болуп дагы психологиясы ордунда болот. Анан келип кайра баягы жакшынакай маанайда кечеги ишти уланта берет. Бул аябай жакшы жагдай да. Анан экинчи класстан баштап өз алдынча иштөөсүн уюштуруу үчүн гана тапшырма беришибиз керек. Ошондо дагы тапшырма мындай болуш керек. Бул балдардын 45 мүнөттүн ичиндеги аткарыла турган жумуштары бар да. Мисалы, бир маалыматты алуу, аны түшүнүү, аны практикада колдонуу, анан чыгармачылыгына бир багыт бере турган бир проблемалык жагдай түзүп, ойлондуруп иштөө. Ушундай бир канча баскычтагы турган, жок дегенде 4 баскычтагы турган иш аракет болот. Бул иш ара логикалык, интеллектуалдык ой жүгүртүүсүнө жараша, темага жараша. Анан кийин ошондон логикалык жыйынтык чыгара турган нерсе гана үй тапшырмага бериш керек. Бала үйүндө эми өз алдынча ойлонуп келсин дагы. Ошол көндүмдөрдү улантып, анан чыгармачылыгын кошсун. Тапшырманын максаты ушул болуш керек. Анан бизде баягы 4-5 тапшырманы аткарган шакты мугалим дагы баягы жакшы сабакты уюштурбай, убакыт 45 мүнөт кантип өткөнүн билбей калат. Анан коңгуроо болуп кетет. Эжеке агай тапшырма десе, калганын аткарып келди деп коет. Мына балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрбөгөндүк бул. Ой жүгүртүүсүн өстүрбөгөндөн кийин тапшырма берүүнүн зарылчылыгы да жок. Эсте тутуусун калыптандыруу максатында жаттоого тапшырма берсе болот. А бизде бул массалык берилет. Эсте тутуусун калыптандырабы, же жөн эле бир муну аткарасың деп эле баягы күчтө береби? Бизде жаттоого, анан бир формалдуу нерсени аткарууга тапшырма берилет. Бул балдардын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө тапшырма берүү биздин методикада эң слабый нерсе ушул. Окуу китептин эң слабый жери, алсыз жери ушул. Муну илимий жактан изилдебесе, тапшырма берүү кандай болуш керек, анын кызматы кандай болуш керек деген маселени илимий жактан чечмей сайын бул проблема түбөлүк боло берет. Мен ушул боюнча үй тапшырма окуучунун өз алдынча ой жүгүртүп иштөөсүн, чыгармачылык менен иштөөсүн өстүрүү деген жакшы макала жазгам. Ошондо ушул маселелердин баарын бир иретке салгандай болгом да, себеби Россиянын, Белоруссиянын, Германиянын, Япониянын, Англиянын мектептеринде тапшырма кандай берилет деп изилдегем да. Мен неберелеримден көрөм. Орус тилден 2 тапшырма берилет. Адептен ой жүгүртүп, адептүүлүгүн өстүрүү жөнүндө эмес, ыр жаттатышат. Адептен кантип ыр жаттатышат. Дагы мына ушундай
тапшырманы кантип берүүнү билбей эле мугалим айтып атпаймынбы, жанагы иш жасап атат, анан коңгур болуп кетсе, эже тапшырма десе, ошону бүтүрүп коелу. Мына ушундан балдардын ой жүгүртүн өстүрбөгөндөн кийин тапшырманы берип да кереги жок болуп калат. Анан үчүн балдарга баягы балдар класста өзү жакшылап жаза албай атса, аткарылбай атса, анан калган үйдөн бүт калып кел десе, үйдөн дагы аткарылбайт. Ошон үчүн ата эне аргасыз балага жардам берүүгө туура келет. Эгерде баланы даярдап, жанагындай логикалык жыйынтык чыгарып, эми үйрөндүңөрбү? Эми ушуга мындай кошуп, өзүңөрчө бир ойлонуп келди десе, бала ушундай рахат менен аткарып келет. Себеби бала ой жүгүртүүгө үйрөнүп калган бала абдан жакшы өнүгөт.